5 каналдын түз эфиринде аймактар берүүсү башталууда. Саламатсыздарбы? Менин атым Гүлзат Иманова. Биздин берүү адаттагыдай эле өлкөбүздүн бардык булуң бурчтарына жайгашкан район жана шаарлардын учурдагы социалдык экономикалык абалдарын, элдин көйгөйүн, элдин мүдөлөрүн, райондо аткарылып жаткан иштерди, алардын пландарын алып чогуу улантып жатабыз. Бүгүн биздин студияда конокто Жалал Абад облусунун Тогуз Торо райондук мамлекеттик администрациясынын башчысынын биринчи орун басары Тагайбек уулу Дамир агай келе турат. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Биз агай менен алдыдагы 50 мүнөт убагында ушул Тогуз Торо районунда азыр учурда кандай иштер аткарылып жатат, кандай жетишкендиктер бар, кандай максаттар бар, ошолор туурасында сөз кылмакчыбыз. Эгерде бизди Тогуз Торолуктар көрүп жаткан болсо, анда адаттагыдай эле 0312 59 20 70 телефон чалуулар үчүн жана WhatsApp номерубуз 0709 92 10 20. Ошол номерлар менен биз аркылуу байланышсаңыздар болот, урматтуу көрөрмандар. Биз түз эфирде сиздердин суроолоруңуздарды айга жеткирмекчибиз. Эми агай биринчиден ушул сиздердин район жөнүндө маалымат айтып берем, элдин суроолоруна жооп берем деп жолдун алыстыгына карабай келип бергениңизге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Эми ошол алыскы жолу катаал, буга чейин абдан катаал эле жолуңуздар. Ошо Тогуз Торо району акыркы жылдарда мындай чоң ири долбоорлордун бир очогуна айланып бара жаткандай. Эми сөзүбүздүн башын ушул кыскача Тогуз Торо району жөнүндө бир кыскача учкай маалымат менен баштабайлыбы? Мейли, саламатсыздар урматтуу көрөрмандар. Өзүңүздөргө маалым Тогуз Торо району алыскы жана барууга кыйын райондордун катарына кирет. Райондо 30 миңге жакын калк жашайт. Район өзү негизинен айыл чарба багытындагы район. Анан Кыргызстанга белгилүү болгон Макмал алтын ишканабыз бар, Бериш өнөр жай ишканасынан. Калктын санынын 99,9%-ин жалаң кыргыздар түзөбүз. Райондо 5 айыл аймагы бар. 5 айыл өкмөткө бөлүнгөн. Түндүгүнөн чыгышынан Актала району менен чектешип турабыз. Түштүк жагынан 2 район Өзгөн жана Суза району менен чектешебиз. Түндүк батышынан Базар Коргон, Токтогул району жана Жумгал району менен чектешебиз. Ошон үчүн Тогуз Торону бекеринен Кыргызстандын географиялык жактан борбору деп атабайт. Анын үстүнө биздин илгерки сынчыбызды айтып кеткен экен, Тогуз Торо бир алтын чөйчөк жер деп. Ал дагы жөн болбосо керек. Негизинен биздин ошол райондо ген байлыктарга бай районбуз. Алтын кен комбинаты азыр иштеп жатат. Эл болсо кышка даярдыгын көрүп, ошо кышты өткөрүүнүн үстүндөбүз. Ошо ири долбоор деп айтып калбадыкпы агай? Ошо Жалал Абад балыкчы багытын камтыган эл аралык маанидеги ушул түндүк түштүк альтернативдик жолу да Тогуз Торо району аркылуу өтүп, анын бир бөлүгү ачылып, азыр Жумгал районуна түзөтүүгө мүмкүнчүлүк пайда болбодубу? Буну мындай райондун эли абдан бир кубаныч менен кабыл алса керек. Туура. Албетте муну кубаныч менен ар бир үй кичинекей баладан 90-100га чыккан кемпир чалга чейин кубаныч менен кабыл алды. Себеби мен Тогуз Торо району 35-жылы түзүлгөн болсо тарыхында, ошондон бери жол көйгөйгө биринчи орунда келген да. Кара көө деген ашуубуз бар, наркы Жалал Абад жака Сарыгыр ашуусу, Көк Арт ашуусу деп ал деле бир 3 ай 4 ай жол берген. Анан ошону баргандар, каттагандар билет жолдун азабы кандай экен Тогуз Торолуктарга. Анан ошо былтыр ачылышы болгон. Азыр Кудайга шүгүр жакшы каттап калдык. Казармандан Бишкекке чейин 5-6 саатта келип калдык. Мурун болсо 9-10 саатта жол жүрчү элек. Ал эми райондун мындай жалпы өнүгүүсү үчүн да бир зор бир роль ойносо керек. Албетте, жол райондун экономикалык, социалдык өнүгүүсүнө абдан зор пайдасын тийгизет. Пайдасы тийгизген ошол биздин райондо мурунку жол, ушул азыркы жол ачылып электе эң алыскы район болуп, Тогуз Торо районунун инфраструктурасы айылдарда дагы артта калган. Районубузда 13 айыл болсо, айыл кыштак болсо, ошонун бирөөсүндө эле казарманда эле ошо таза суу киргизилген. ФАПтарды, маданият үйлөр дагы эң ушул артта калган регионго айланып калган, себеби борбордон алыс болуп. Эми муну жол ачылып калды, буюрса баардык нерселер биз аркылуу өткөн атат.
даже Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу дагы ушу биздин райондон басып өтөт деген жакшы тилектер бар. Буюрса биздин Тогуз Торо району чын эле өзү географиялык жактан борбор деген статуска ушул эки жол тең бүтүп калса, ошондо дагы күчкө киребиз. Сиз айткандай ошол эле сооданын, ошол эле логистикалык бир борборго айланууга толук мүмкүнчүлүк болот болуш керек. Ошол темир жол ачылсачы, анан ошол мисалы ошолор ишке ашып калган күнгө деп азыртадан бир даярдык көрүп жатасыздарбы? Кандай долбоорлорду анын аркасы менен ишке ашырган турасыздар? Ооба, ушу жакшылыктан үмүт кылып, элибиз деле ушу өздөрүнүн тирилигинде ушу багыт алып, өздөрүнүн мал чарбасын, дыйканчылыгын өнүктүрүүнүн үстүндө ишке алып барып атабыз. Азыр социалдык жактан айылдарды да өнүктүрүү, таза суу, маданий объектилерди куруу, көчөлөрдү асфальттоо жана ушуга окшогон социалдык объектилерге көп маани берип атабыз. Быйылкы жылы социалдык объектилерден бир 2 фапты жумушка берсек, бирөөнү жаңы салып, бирөөнү капремонт кылсак, экөөнү дагы арабтар менен иш кылып, 2 фапты ушу бүтүрүүнүн астында турабыз. Ошол элдин экономикасын көтөрүү максатында эл өзү дагы ошол асыл тукум малдарга үрөөн өсүмдүктөрдү, дан эгиндерди дагы сапатына карап, быйылкы жылы район 130 тонна жазалды менен жанагы 3 миллиард айыл чарбасына берген акчанын эсебинен элита жана супер элита деген үрөөн алып келип, жазгы талашыл жумуштарын дагы жакшы бүтүрдүк. Бул үрөөн мындай көлөмдө районго биринчи жолу келди. Буюрса азык түлүк программасын, анан азык түлүк коопсуздугун турмушка ашырууда эл өзүнүн жалпы байлыгын арттырууда жакшы аракеттерди көрүп атабыз. Өкмөт тарабынан биринчи жолу мындай эри ошол ирригацияга бир жакшы жардам болбодубу? Жалпы республика боюнча 1 миллиард, 1 миллиард. Ошондо биздин райондун ООС чарбасына дагы 3 миллион 600 миң сом акча ошол каналдарды ремонттоосуна быйыл бөлүп берди. Аны өздөштүрдүк, 137 километр арык тазалап, каналдар тазалап алдык. Жана райондун өзүнө дагы фондуна 1 миллион сом жазалды менен ушу каналдарды, ички каналдар тазалоодо бөлүп берип, 5 айыл өкмөткө бөлүп берип, ошонун дагы каражатты пайдаландык. Аяктан дагы ошол быйылкы деги эле быйыл 2022 жылы республикабызда болуп аткан реформаларга, жанагы айыл чарбасына көңүл буруудагы бөлүнгөн акчалардан Тогуз Торо районуна дагы өзүнүн деңгээлинде бөлүнүп алып атабыз. Жакшы. Негизи эле сиз өзүңүз дагы сөзүңүздүн башында айткандай, Тогуз Торо десе баарыбыз эле биринчи эле ошол Макмал алтын комбинатын эстейт болушубуз керек. Убагында бул комбинат ушу районду толугу менен эле эмес, мындай бүтүндөй өлкөнүн экономикасына дагы жакшы пайдасын тийгизчү эле да. Азыр ушул комбинаттын ишмердүүлүгү жөнүндө айтып кетпейсизби агай? Районго канчалык пайдасын тийгизип жатат? Туура айтасыз. Биздин Тогуз Торо районундагы Макмал алтын комбинаты республикабыздын экономикасына чоң салымын кошмок турсун. Бул кадрлардын кузнясы. Алтын өндүрүү боюнча флагман болуп эсептелинет. Биринчи жолку Кыргызстанда курулган алтын ылгоочу комбинат болгон. Эми алтын кийин дагы түгөнөт экен да. Азастап мына 36 жыл болду иштегенде. Ушул комбинатыбыз азыркы тапта ошо кыйынчылыктарга дуушар болуп турат. Азыр Кытай бир бизнесмен ишкери келип 2019 жылдан бери иштетип атат. 20 жылдан баштап алтын өндүрө баштадык. Ушул быйылкы жылы 166 килограмм 10 айга өндүрдү. Бирок былтыркы жылдан азыраак артка кетүүбүз бар. Себеби рудада алтындын, драгметалдын содержаниясы аз деген бүтүм чыгарып атышат. Анын үстүнө 2 айга дагы токтоп калды. Ошонун эсебинен былтыркы жылдын көлөмүнөн саал азыраак өндүртүп калдык.
Ал алтын өндүрүү биздин өнөр жайыбыздын Тогуз-Тороо районунда 99,7% көлөмүн түзөт. Өнөр жай продукциясынын. Негизи эле агай жалгыз эле Тогуз-Тороодо эмес, өлкөнүн бардык эле райондорунда жергиликтүү тургундарда мындай көйгөйлөр негизинен окшош да. Ошол эле таза суу маселеси, ошол эле социалдык объектилердин жетишсиздиги, ошол эле жол. Бирок баары бир учурда ошол мамлекеттик администрация мындай биринчи кезекте кайсы көйгөйлөр менен алып барышып жатасыздар? Туура айтасыз. Райондук администрация ошо 3 жылдык, 5 жылдык стратегический план развития деп кабыл алганбыз. Көйгөйлөрдү ар бир айыл өкмөттө жашоочулар менен барып, ар бир айылдын өз көйгөйлөрүн аныктап, тактап, ошо өнүгүү программасына киргизип алганбыз. Анан эң негизги көйгөй Тогуз-Тороодо азыр чоң көйгөйлөр бири таза суу менен элди камсыз кылуу. Бул Кыргызстан боюнча эле жүрүп аткан. Экинчи биз айыл чарба район, анын ичинде мал чарбасы менен аракеттенген район болгондон кийин бизде сууга суусу менен каналдарды салуу, каналдарды реконструкциялоо деген маселебиз бар. Ушул маселелер экинчи планга келип атат. Анан кийин жумуш орду менен камсыз кылуу боюнча чакан жана орто ишканаларды ачуу, элди жумуш менен камсыз кылуу деген маселелер бар. Элдин социалдык объектилердин жанагы садиктерди, фаптарды, ошолордун ремонтун жаңы салуу деген маселелер көйгөй кабыл алганбыз. Ошол боюнча биз дагы бир көп иш кылдык. Районубуздун акими өзүнүн жеке сүйлөшүүсү менен быйыл бир асфальт заводду жеке ишкерге алып келип киргиздик. 110 миллион сомдук асфальт завод курулду быйыл. Ал болсо 3 километр жерге ысык асфальт салып үлгүрүп калдык, кечирээк бүтүп калды. Эми Тогуз-Тороо районунда мурунку багы жөнөкөй кара шагыл менен жол салуу, анан бодурлоо деген да бир ыкмасы бар. Алардын баары буюрса жаздан баштап ысык асфальт көтүп калабыз. Анан дагы жанагы кайра иштетүү боюнча эми бизде мал чарбасы болгондон кийин сүт кабыл алуу пунктун ал киши дагы ошо чүй өрөөнүнө келип ушул жактан бир чоң ишкерди алып барып жаз алды менен иш кылганбыз. Сүттү кабыл алуу пунктун ачканбыз. Жазында баштаганбыз. Ушу эл жайлоого көчүп кеткичекти 10 тоннага чейин суу түшүрмөй эмени сүттү кабыл алууга жеткирдик эле. Анан биздин Тогуз-Тороо районунда ошол эл жай алыскы жайыттарга чыгып кетет малы. Анан сүттү кайра тапшыруу солгундап калгандан азыр ушул убактылуу жабылып калды. Жаз алды менен да кайра ушул ишти баштайлы деп атабыз. Анан жана малдын этин кайра иштетүү боюнча деп Кытай инвестор менен Макмал Голд деп Кытай инвесторуна дагы социалдык пакетте көрсөтүлгөн. Ал дагы бир 38 миллион сомго ошол этти кабыл алуу жана союу деген пункт ачып, кайра иштетүүсү оборудование салынбай калыптыр. Ошону кайра жазга чейин кайра этти кайра иштетүү кылып, мындай чакан цех кылгыла деп элдин баары талап койду. Бирок азыр ал малды союп, ошол жерден тоңдуруп, анан сыртка алып чыгуу жөнүндө Бишкекте ошо эл аралык рынок алып чыгам деген иш аракет кылып атат. Ошондой маселелерди жасап атабыз. Таза суу деп калдыңыз. Таза суу менен мындай пайыздык женде же айылдын канча айылыңыздар райондо камсыз болгон? Таза суу 60% камсыз болгон 3 эл айылыбызда. Биздин ошо 30 миңге чукул эл жашаса, ошонун 13 миң калкы борборубуз Казарман айылында жашайт. А жерде элдин айылы деп экөө бир эле системада турат таза суунун. Ошол анан Чет булак айылы, анан Атай айылы. Ошол 3 гана жерде таза суу ишке кирген. Анан быйыл бир 100 түтүндүү кара суу деген чакан айылыбыз бар эле. Ошого ушул араптардан сүйлөшүлүп бир 750 миң сомго трубасын алып, калган өнүктүрүү фонддон миллион сомго чукул 950 миң сом акча бөлүп берип, ошол жерде 100 түтүн элге таза суу чыгарып бердик. Калган айылдарда таза суу проектилер иштелип чыккан, бирок инвестордун же болсо республикалык бюджеттен кайсы бир тараптан акча бөлүнгөн болсо,
ошону иштейли деп турабыз. Проектилерибиз бүт бар. Бардык айылдардыкы проектилер жасалганда. Анан ушу казарманын таза суусун негизи быйыл ушул жаз алды менен иш кылып bir 5 milyon сом акча бөлүнүп, эски bir 3 скважинабыз бар экен, ошону жакында ишке иштетебиз деп ошо эмелер келди, тендерден утуп алган фирмалары. Жаз алды менен анан 2 километр жеринде баягы мурунку өзүбүздүн эски азыркы иштеп аткан резервуарга суу түтүктөрүн тартып барып, ошого куюп, анан элге таза суу беребиз да. Эми бул деле убактылуу, келечегинде казарманын таза суу чоң проект болуп, ар жакта Сары Булуң айыл өкмөтүнө Табылгыты деген айылда жакшы суу агат, аралыгы bir 10 километрди түзөт. Ошол жактан өзү мурундагы 2000-2005 жылга чейин проект түзүлгөн. Эгер ошол баары бир ошол проекттини ишке ашырганда, анан казарманын эли даана таза суу менен камсыз болот да. Толугу менен, ошондо мындай, бул канча жылдан кийин болушу мүмкүн? Анткени азыркы заман болуп жашоодо эми технологиянын заманы дейбиз, биз цифровизацияга өтүшүбүз керек дейбиз дагы, бир тараптан алганда элибиздин көбү таза сууга жетпей атат. Мен айтып аткан проект эми баардыгын кендирде акча кезип атпайбы, финансы каражатычы. Ошол финансы каражаты республикалык бюджеттен аны көтөрө алабы, бирок чет мамлекеттеги жана донорлор менен арис ар кандай программалар менен иш жүрүп атат. Жакында ошону дагы бир алып келип, айыл өкмөтү проектисин алып келди, иш алып баруу болуп атат. Эгерде ошол ишке ашып бир проектке кирип калса боло турган нерсе. Ал эми берки жанагы өзүбүз жасай турган ишти эмдиги жылы 23-жылга аны жасашыбыз керек. Аны жасабасак казарманын таза суунун суу азыр өзү иче турган суунун нормадан ашыгыраак болуп атат, радиационный фону. Ошол маселеде ушундай акыбалда турабыз. Былтыр ушу министрлер кабинетинин токтому менен аймактарда кайсыл жерде өнүктүрүү фонддору жок болсо ачылсын деп, анан ага атайын каражаттар бөлүнбөдү беле. Билишимче сиздердин райондордо буга чейин эле болуп келген, Анан ушул аймактык фонддун ишмердүүлүгү жөнүндө дагы билгим келип жатат. Агай айылдардын ошол эле түзүмдөрүн жакшыртууга, ошол эле чакан ишкерликти колдоого канчалык мындай өбөлгө түзүп жатат, канчалык жардамы тийип жатат ушул фонддун? Райондо туура айтасыз. Райондо бизде фондубуз ачылган себеби бизде жана геништеткен райондордо закон кабыл алынган, өзүңүзгө белгилүү ошо жалпы өндүрүлгөн продукциянын 2% фонддорго чегерилсин деген. Андан сырткары бир 2018-жылы Макмал алтынды Кытай инвестору конкурска катышып атканда ошол эле көлөмдө 2% көлөмдө соцпакет катары ыктыярдуу төлөм деп дагы бир кол коюшу келишимге жетишкенбиз. Ошону менен бизде казарман акчалай беришет, акчалай беришет. Ошол жанагы 2% отчисление канча көлөмдө болсо, казарман коомдук фондко дагы ыктыярдуу түрдө ошондой көлөм берет. Ошол 2,5 жылдын ичинде райондун фондуна 105 миллион сом акча чегерип берди да. Ошонун эсебинен бизде дагы көп жумуштар аткарылды. Чакан бизнестерди өнүктүрүү жана жумуш орду менен камсыз кылуу боюнча швейный цехтерге 1 жылдык мөөнөт менен кайтарым менен деп 10 орунду 20-15 орунду деп 1,5 миллионго чейин акча берип атабыз. Эгерде мындай точно айтылган болсо, бул немелерге швейный цехтердин мен айтып кетсем, 22-жылда эле ишкерлерге 7 миллион сом экономика багытында 7 миллион сом акча которуп турбуз. Билим берүүгө, ремонт, инвентар алууга деп 5 миллион 300 миң сом акча берип турбуз. Саламаттык сактоого, инвентар жана башка нерселердин алуусуна 4,5 миллион сом акча берип турбуз.
айыл чарбасына убактылуу жардам берип, жаз алдындагы жана айдоос эбибизге 3 миллион 400 миң сом акча жардам берип турбуз кайтарым менен деп. Инфраструктураны жашылдандыруу, таза суу жана жолдорду, клубтардын ремонту деп 3 миллион 200 миң сом акча жардам берип турбуз. Эми мындай айтып отурсак, көп эле жардамдарды берип атабыз. Эки фонд 11 айдын ичинде 43 миллион сомдук каржылоо жүргүзүлгөн да. Мындан дагы мындай алып айтканда, биздин казарманын айыл өкмөт, казарманын борборунда Каргалы айыл өкмөтүндө 12 миллион сомдук экскаватор алдык. Жаңы экскаватор, ошонун 6 миллион сомун биздин фонддон бөлүп бердик. Жекеле райондук фонд эмес, областында фондунан акча каражаттарын проект жазып алып атышат айыл өкмөттөр. Мисалы Каратала каналына деп жазында облустун губернаторубуз Сыргабаев келгенде суранып, эл ушу айыл өкмөт проект өткөрүп 5 миллион 200 миңге Каратала каналын ремонттон өткөрүп алдык. Атай айыл өкмөтү мектепке кошумча корпус салып атты эле, ашкана, библиотека, анан актовый зал деп ошого мына жакында эле 2 миллион бүтпөй алган, ички инвентарынан бүтпөй алган жана санузелдерине деп 2 миллион сом акча бөлүп беришти. Бул фонддордун жардамы чоң эле тийип атат. Жана айтып аткан 100 миллион сом акчабыз 2,5 жылдын ичинде бүт ушу өзүнүн багытында жүргүзүлгөн. Тогуз Тороо районундагы жүргүзүлүп аткан иштерге көп салымын кошту. Ошонун ичинде мисалы ошо жеке ишкерлерди колдоого жакшы эле көңүл бөлөт экенсиңер да бул фонддун эсебинен. Анткени мисалы эми биз көбүнчө жаштарды айтабыз го, жаштар айылдарга барбайт, борбор тарапты ошол эле миграцияга чыгып кетишет деп, анан бир тарабынан алганда жаштар айылга калалык десе биринчиден жер жок. Үй салып ошол жакта отурукташып жашап калалы десек, дешсе жер жок. Экинчиден жумуш орду жок дегендей. Анан ошол жер тилкеси көйгөйүнөн да кандай чыгып жатасыздар? Анан деги эле бир ошо жаштарды колдоо боюнча дагы бир эмне иштер жүрүп жатат? Эми туура айтасыз, жер тилкеси азыр бүтүн республика боюнча чоң көйгөй. Акыркы бир 20-30 жылда бул жер тилкеси трансформациянын айынан берилбей келген. Азыр биз район боюнча бизде дагы 369 гектар жерди трансформацияга бергенбиз. Эми өзүңүздөр билесиздер, трансформацияласы азыр убактылуу токтоп турат. Бирок ошонун ичинен жанагы 291-чи токтом, өкмөттүн токтому чыккан жерге мунапыс берүү боюнча район боюнча 317 адамды ошо мунапыска жатат деп белгилегенбиз. Азыркы тапта 297си жаңда кийин положениялар өзгөрүлүп чыгып, азыр архитектура мекемесине берилди. Ушу наркы биринчи күндөн баштап кызыл китептерин буйрса бере баштайбыз. 297 адамдын күбөлүгүнө жазууга документтери туураланды. Сиз айтып атпайсызбы агай, чын эле бул жер тилкеси бардыгы эле жалгыз эле Тогуз Тородо эмес, бүт эле мамлекетте бир чоң көйгөйдө. Анан ушундан чыгуунун бир жолу менин оюмча бул курулуш тармагын жылдыруу болушу керек. Анан ушу райондо ушул жаатта кандай бир жылыш барбы? Курулуш тармагында жылыштар бар. Эми муну эл агарт билим берүү тармагында биздин районубузда азыр 3 мектептин курулушу жүрүп атат. Чет Булак мектеби бүтүүнүн астында турат, Арал мектеби республикалык бюджеттен. Республикалык бюджеттен Арал мектеби 14-жылы башталган, бирок ушунун курулушчусу жакшы мындай көз караштагы курулушчу эмес экен. 14-жыл болгондо быйыл 8 жылдан бери курулуп атат, дагы эле бүтө элек да. Эки ака өйдө жогору жактарга бүт кайрылдык. Акча тыйын деп шултоо айтышат. Эми дагы калып калды, 23-жылы бүтүрөбүз деген шултоосун айтып атат ошол немеси курулушчу утуп алган. Анан Кара Суу мектебинде курулуш өзү бүткөн, спорт залы бүтпөй турат. Абдырайым атында казармандын мектебинде спорт залы ушу бүтпөй турат, курулушу башталып. Ушундай жактарыбыз бар. Эми курулуш тармагында быйыл мен жана жогоруда айтпадымбы, фаптарды арабтар менен биргеликте 3 фапты баштаганбыз. Бирөө эмесине кирди, ишке берилди, экөөсү бүтүү алдында турат.
Анан быйыл ушул маданият өзүбүздүн районда чоң бир маданият зданиябыз бар. Ошону 20-жылга капиталдык ремонтко киргизип алсак, дагы чоң маселе болот. Негизи эле ага ошо социалдык объектилер боюнча ошол эле мектеп, ошол эле балак бакча, мындай ошонун тартыштыгы канчалык курч сиздердин райондо? Жана башында айтып кеттиңиз эле, алыскы район эмеспи, жолу катаал, анан буга чейин эмнегедир ошо маани дагы көп берилбей, ошондой социалдык объектилер көп курулбай калган депчи. Азыр абал оңолдубу? Абал азастан оңолуп келатат. Анан муну мектептер боюнча да. Анан муну балдар бакчасы боюнча бизде маселе бар. ФАПтар боюнча да маселе бар. Бир Кошбулак жана Дөдөмөл деген айылыбызда, Өрнөк деген айылдарыбызда ФАПтардын состояниясы өтө эле оор да. Ушуларга дагы аракет кылып атабыз, депутаттар менен көчө күнкү курултайда келгенде дагы бизден бир делегатыбыз чыгып сүйлөп, президентибиз ошол именной кылып айтты, буюрса Дөдөмөл айылындагы ошол сүйлөгөн эженин киргизген сунушун аткаргыла 20-жылкы планга киргизгиле деп Дөдөмөл айылында бир ошол лист сатыбызды. Ошондой маселелерибиз бизде бар. Ошол кайсыл айыл 13 айыл болсо, ошондо типтүү салынган тиги бала бакчабыз бир 4 эле казарманын борборунда болбосо, калгандары бүт жаңы реконструкциялап же жаңы салганга жатат да. Ал эми жана ФАПтагы курулуп жатат да, айтып кеттиңиз эле агай. Ошо аймактарда дагы бир көйгөй бар экен, кээ бир райондордо ошол эле медициналык мекемелердин баардыгы жетиштүү, ичиндеги жабдуулар дагы жетиштүү, бирок кызматкерлер жок экен да. Сиздердечи? Бизде кызматкерлердин врачтары менде азыр эмете турат 8 врач. Бизде да бар, жетишсиз, алыскы район барып, врачтардын баарысы дагы анан иштөөсү дагы туруктуу эмес. Азыркы эмеде 8 врач жетпейт экен. Анан биз бирок ага карабай райондук администрация акимибиз баш болуп, ошо немени шарт түзгөнгө аракет кылып, бир врачыбыз, 2 врачыбызга квартира акыларын дагы фонддун эсебинен төлөп, жада калса бир реаниматолог врач кызыбыз бар деле, ошонун айлыгынын үстүнө айына 5000 сомдон айлык акысын дагы төлөп, ошо фонддун эсебинен төлөп берип атабыз. Аларга шарт түзгөнгө аракет кылып, ошондой иштерди жүргүзүп атабыз. Больницанын ошо эмне деген маселеси болсо бүт баарына акимибиз баш болуп жардам берип атат. Жакшы агай, бизге WhatsApp номуруна суроолор келген экен, ошондон окуп берсем. Саламатсыздарбы дейт. Мен Макмал орто мектебинде 1990-жылы мектепти аяктаган элем. Ошол боюнча ремонт эч болгон эмес экен. Негизи планда барбы ремонт болгонго дейт. Жакшы суроо экен. Макмал мектеби быйыл АРС программасына кирип 86 миллион сомдук курулуш иши, такталуу, аныкталуу иши башталды. Азыр Макмал мектебинин курулушу кызуу жүрүп жатат. Үстүндөгү чатырлоосу толук бүттү, ичтерин тазалоо иштери бүтөт, бүт баардык калга терезелери үстү чатырланат, ичиндеги жылытуу системасына чейин коюлат да. Жакшы иш болуп атат. Муну проектиге кирген. Бул эле эмес, тиги Жаңыл Мырза атындагы бала бакчабыз бар, Тоостор айыл өкмөтүндө. Алда 23 миллион сомдук. Алда кудел ушундай болгон, чатырлайт, жылуулайт, анан жылуулугун жасайт. Алдагы иш параллельно башталды. Бул боюнча иштер болуп атат. Ошо мектеп демекчи агай. Ал эми мындай ошол эле мектептердеги ошол эле жаштардын мындай билим деңгээлин жогорулатуу боюнча кандай иштер жүрүп жатат? Деги эле ошо мектептердеги окуучулардын билимин бир мониторинг кылып турасыздарбы? Билим деңгээли эми биздин мендеги колумда турган немеде көрсөткүчтөрдө билим деңгээли 54% экен. Окуучулардын билим деңгээли. Бул деген 54% жалпы окуучулардын 4-5ке окуйт деген көрсөткүч. Бул жылдан жылга көтөрүлүп атат. Буюрса анын үстүнөн да иш болуп атат. Биздин райондо математика мугалиминен 2 гана мугалим тиги жетишсиз экен. Калган мугалимдерге тиги бүт бардыгы жетиштүү. Алар өздөрүнүн билим деңгээлин дагы жогорулатып, республикада түзүлгөн жанагы курстарга келип окуп,
мугалимдерге дагы шартын түзгөнгө жайындасы тиги мугалимдерди көлгө чейин эс алдырып путевкаларын төлөп берип шарттарын түзүп ошондой иш кылып атабыз администрациядан. Жакшы, дагы бир суроо, саламатсыздарбы дейт. Көк Рим айыл аймагынан качан жер бөлүнүп берилип баштайт болду экен дейт. 10 жыл болду арыз жазганыбызга, үй сала албай жатам дейт. Бул жанагы трансформация маселеси, дайым трансформация маселеси чечилген болсо, Көк Римдин дагы аерде 49 гектар жери бар. Анда ошондо өздөрүнүн очерети менен берсе керек. Азыр эми трансформация чечилмейин бул маселени. Чынында азыр эртең чечем деп айтыш кыйын маселе. Алар сууга жеринен болуп калыптыр. Сууга жер болсо трансформацияга жатпайт деген жерлер бар. Аны эми жогору жакта өкмөттөн чечилип барса, ошондо жерлери берилет да. Жакшы. Агайнын негизи райондо мындай өнүктүрүүдө тышкы инвестиция, ошол эле ички инвестицияны тартуудагы бир чоң роль ойнойт да. Ошол инвестиция багытында сиздердин райондо кандай иштер жүрүп жатат? Ошо сиздерге барып өнөр жай болобу, ар кандай очокторду ачам деген инвесторлор барбы? Аларды тартуу боюнча кандай иштер жүрүп жатат? Инвестиция тартуу боюнча мен жогоруда да айтпадымбы? Анан азыр дагы эме айта кетейин, жанагы акимибиз өзүнүн жеке агай сөзүңүзгө аралжы, шашпай калык инвестиция боюнча бизге түз эфирге телефон чалып келип калган экен. Байланыш үзүлүп калды тилеке каршы. Ошол жеке ишкерди 110 миллион сомдук асфальт заводун алып барып орноттук. Бул район үчүн бери жагы 30 жылдан бери ысык асфальт салынып төшөлгөн эмес. Жүрүн көрдүк, мына 3 километр жерди асфальттадык да, ошол эле Көк Рим айылына, Арал айылына бараткан жолду. 3 километр жерди бастык, буюрса эмдиги жылы жалаң ушу асфальт менен жол басабыз. Азыр негизи Кыргызстандын мындай ар бир эле аймагы туризмге лайыктуу эмеспи? Бул Тогуз-Торо дагы бир мындай этнотуризмдин борборуна айлана турган бир жакшы бир потенциалы бар районда. Ошо туризм боюнча дагы инвестиция кылам деген жарандар болсо керек. Туризм, туура айттыңыз. Бул эми бизде Кыргызстан эле эмес, дүйнө жүзүндө уникалдуу Саймалы ташыбыз бар да. Ошол Саймалы таш да биздин Тогуз-Торо районунда жайгашкан да. Туризмдин буюрса мына жолдор бүтүп калган болсо, ушул туризм бизде Кыргызстанда туризм мекеси болот деген мен өзүм жеке оюм бар. Андан сырткары биздин да тоолорубуз, ошол жерде жайгашкан чакан көлдөрүбүз, Бешкөл, Саймалы таштан башка Чаткарагай, Карман түз, деле койчу биздин тоолордун баары ушу этно, анан кийин жанагы атчан туризм. Жолдун катаалдыгынан ошол эле мындай ички туризм делестерде мисалы өнүкпөй келгенде буга чейин барайын десе эки көзү төрт, бирок жолдун алысынан, ошо жолдун катаалдыгынан жете албай жүргөн кыргызстандыктар да көп да. Быйыл эле ушул бизде жанагы Саймалы таш деген улуттук паркыбыз бар да. Ошолордун учету менен 260 чет элдик турист келиптир да. Бул көрсөткүч аз, бирок былтыркы деңгээлге караганда көп да. Биз дагы эле айтып атам, ошо жол официалдуу түрдө берилсе, жана тоннель бүтсө, буюрса туризмден көп бюджет түшө турган багыттын бири. Эл дагы өзүнүн оокат ашын өйдөлөтө турган. Эми бизде сервис маселесин карашыбыз керек. Ошондой эле биздин эми эч кимге жашыруун эмес, ким Тогуз-Торого барган болсо, Тогуз-Торого иштеп келген болсо, биздин Тогуз-Торонун бозосу бул Кыргызстанда бренд болуш керек өзүчө. Кээ бир мен ушуну айтып атсам, кээ бир Тогуз-Торого барып келип бозонун дамын таткандар балким суусап кеткендир. Буюрса ошонун баарын Кыргызстанга жеткирип, ошону колго алалы деген оюбуз бар. Бозону. Буюрса дейли агай. WhatsApp'ка абдан көп суроолор келип калган экен. Ошондон окуп берсем, саламатсыздарбы дейт. Кош булак айылына таза суу чыкса абдан жакшы болот эле дейт. Кош булак айылынын таза суусу башталган. Анан кийин мунун дагы ошол финансылык жактан эмеси утуп алган фирмасы сал неме болуп калган экен. Мунда дагы иш жүргүзүлүп атат. Азыркы айыл өкмөтү мунун үстүндө Кош булак менен Дөдөмөлдүн таза суусу боюнча катуу иш алып барып атат. Буюрса 23-жылы бул айылга айыл өкмөтү суу чыгарам деген убадасы бар.
Жакшы. Кийинки суроо саламатсыздарбы дейт. Орнокпу, Өрнөк каналы боюнча маселе качан чечилет дейт. Эми Өрнөк Агай бизге телефон чалып келип калган экен, көрөрмандын суроосун угуп, кайра үзүлүп калды, бирок тилекке каршы агай улантып бериңиз. Өрнөк каналы бу дагы көп жылдардан бери сайыс тарагандан берки көйгөй мурунку өзүнүн каналы бар эле. Кол арык ошол бузуп кайра жакшы тилек менен бир канал чыгарабыз көп көлөмдө деп ошо боюнча жакшы болбой калды. Бул боюнча да иштер жүрүп атат. Проектин түзүп, проектини жасоо ишинин үстүндөбүз. Айыл чарба министрлигинин астындагы суу департаментине өткөндө айыл өкмөттө келип бул боюнча иш алып барылып атат. Жакшы. WhatsApp'ка абдан көп тогуз-туруктар жазып жатат. Ага ошунча жооп берүүгө аракет кылсак, саламатсыздарбы дейт. Менин суроом Көк Ирим Арал Казарман жолуна 3 километр асфальт төшөлдү. Асфальтталбай калган жерлери качан бүтөт дейт. Арал бирдик айылдарында да таза суу маселеси качан чечилет? Буга да жооп берип коесуздарбы дейт. Бул бүтпөй калган жерди жазга планга кирди. Буюрса жаңы жолго чейинки аралык бар. Жазында кайра асфальтты улайбыз, бүтүрөбүз. Эми 23-жылы буюрса бүтөт. Бул жол ташталбайт. Анан таза суу боюнча Арал менен бирдик айылында туура таза суу бар. Айыл өкмөтү жакын деле командировкага келип ушу таза суу, Арал таза суу боюнча иш алып барып атат. Булардын проект, сметалык проект документациясы бүткөн. Ушу каржы булагына келип токтоп турабыз. Иш алып барылып атат. Бул жөнүндө дагы таштабайбыз. Бул Арал айыл өкмөтү жакын деле келип кетти. Мен жолу калбай калдым. Буюрса иш алып барып, элдин астында эмне иш кылып атканыбызды беребиз. Буну калтырбайбыз. Жакшы агай. Ошо аймактарды өнүктүрүүдө дагы бир мындай чоң маселе айтылып келет, дотация. Ошол райондун аймагында дотациядан чыккан айылдар барбы? Эгер жок болсо, дотациядан 5 айыл аймак болсо бизден Каргалык айыл аймагы дотацияда эмес. Себеби жанагы макмал комбинаты ошол жерде жайгашкан, ошондон түшкөн каражаттын негизинде. Калган 4 айыл өкмөттөн дотацияда. Айыл өкмөттөрдүн жалпы Тогуз-Тородогу жылдык бюджетибиз 280 миллион сом. Бир гана Каргалык айыл өкмөтү дотацияда эмес, калгандары ушу дотацияда алабыз. 70% өзүн өзү каржылай алат, калгандары дотацияда. Кийинки суроо агай WhatsApp номуруна келген. Саламатсыздарбы дейт. Иманберди уулу Иса мектебинде спорт зал жылтылбай, парабойлор иштебей жатат. Ушуну карап койсоңуздар сураныч дейт. Бул Иса мектебине жакында эле директору биздин акимге кайрылуу жазып, анан фонддон акча бөлүп бергенбиз. Негедир ушу спорт залына каралбай калганды мен билбейт экенмин, бирок жетиштүү көлөмдө акча бөлүп берип, мектептин парабоюна дагы, жана печкасына дагы жаңы печка койдуртуп, мектептин класстары жакшы жылып калды деген, мен бияка келатканда эле бүттүк деген сөздү уккам. Аны эгерде ошол наркы спорт залына расчет кылынбаган болсо, аны аракет кылып, аны парабоюна жардам берүүгө аракет кылабыз. Бирок Иса мектебинин эски корпусунда 2 корпус бар болчу. Ошого дагы 500 миң сом акча берип, үстүн эски шифрдин алып тынык элеттик. 1 миллион 200 миң сом акча каражат бөлгөнбүз. 700 миң сом акчаны ушу жылуулук системасына Иса мектебине караганбыз. Анан негедир спорт залы калып калганын барганда мен өзүмдүн контролума алайын. Кийинки суроо саламатсыздарбы дейт. Атай айыл өкмөтүндө Доружу каналы бар. Ошол качан ишке кирет, айтып койсоңуздар дейт. Доружу каналы бул эми өтө чоң проект. Буга чоң суммадагы каражат кетиш керек. Бул көйгөй качандан бери келатат. Ону ошол суроо берген киши деле билсе керек. Канча деген Бишкекке чейин келип, министрликтерге келип, премьер-министр керек болсо мурунку президенттерге чейин коюлуп келаткан маселе. Муну дагы ошо боюнча эми чечилбейт экен деп куру калтырбайбыз. Кайра ошол жол менен түшүп, бул проектин да ишке ашырганга жогору жакка чейин каттарды жолдоп барган чоңдор болсо, министр, депутаттар болсо ошолор менен биргеликте иш алып барабыз. Ал райондун колунан келчү маселе эмес. Биз колубуздан келген смета проектин чийдирип даярдап, ошол өз убагында берилген.
азыр ушу каржы маселеси менен туруп атат. Жана Макмал алтын комбинатынын түшкөн кирешесинен 2% аймактык фондко өткөрүлөт деп айтып кетпедик беле? Ошол боюнча көрөрман суроо узатып жатат да, саламатсыздарбы? Тогуз Тороо районунда Кара Суу айылы жана Көк Ирим айылдарында процент кошулбайт дейт. Ошол жөнүндө окшойт сөз, Жок, бул коэффициент. Ушул курултайга кат жүзүндө берилдиби, берилсе пособие айлыкка, пенсияга жакшы болмок дейт. Курултайда эми бийлик өкүлдөрү делегаттарга басымдагы анан ишине да кийлигишпей деген, бирок курултайдын делегаттарында 45% бизде алыскы анан барууга татаал деген статуска киребиз дагы 5 айыл, 6 айыл кирбейт. Молотов, Арал, Бирдик, Кара Суу, Табылгыты, Өрнөк, Кош Булакты. Бийик тоол аймактарга кирбей калган. Бийик ошол коэффициентке кирбей калганда, анан ушул маселе бизде бар 45% деген. Бул жөнүндө келген министрликке дагы баарын айтып келатабыз, эми ишти таштабайбыз. Курултайда дагы делегаттар берген бул маселени. Негизи ал коэффициентте жанакы деңиз деңгээлинен канча бийикте турат? Ошондой бар, деңиз деңгээлинен бийикте турат, анан экинчи дабыр эмеси бар, тиги. Ал жололор боюнча кириши керек айылдар. Жок, 2 айыл кирип калат анда. 2000 жогору Дөдөмөл менен Макмал деген айылыбыз бар. Анын ошонун эле жанында 1950 метр бийикте турган Кош Булак кирбей калган. Биздин жалпы район жанагы барууга алыскы районда труднодоступность дегенге кирип калганбыз, ошон үчүн 45% бар да. Ошол кээ бир айылдарга жана мен санап өткөн айылдарга кирбей калган. Ошол жерде теңсиздик бар, бул жөнүндө да иш алып барабыз. Жакшы, WhatsApp'та абдан көп суроолор болуп жатат. Ошолорду окусам, саламатсыздарбы дейт. Казармандагы этаж үйлөр качан менчиктештирилет? Канчалаган жылдар бою жашап келебиз? Ошол күнгө чейин менчикке чыга элек дейт. Менчиктерге көбү чыккан булар үйлөрдүн. Менчикке чыгып, жакында жазында ошо менчикке чыгып кеткен үчүн жана 9 үйдү үстүн чатырлоодо көп проблемалар болбодубу? Кондоминиум болуп, менчик болуп кеткен бул Кыргыз алтындын балансында эместе, Кыргыз алтын 11 үйдүн үстүн чатырлап, быйыл 9 үйдүн чатырын былтыр чатырлабай койду эле. Аким өзү киришип атып, ошо кездеги жакшы суроо болуптур. Ошо кездеги Кыргыз алтындын чоңу Жарасыл Абдурайымович менен Осмоналиевич менен 2-3 жолу сүйлөшүп атып, районго алып барып, райондун тургундарынын астында анан ошону жаап берем деп, проблема чоң көйгөй болчу да, жамгыр жааганда эле кошо жаап, чындыгы оор кырдаал келип калганбыз. Анан өзү ал киши Акылбек Үсөнбековичке кирип токтом чыгартып, быйыл буйруса 25 миллион сом акча бөлүнүп, үстүн жабылып, 1 ай болду, азыр жабылып калды. Анан кийин жана ар бир квартираны менчиктештирүү маселеси, ал процесс мурун эле болуп өткөн болуш керек. Азыр менчиктештирүү процесси менимче токтогон. Негизи сиз айтпадыңызбы, ошо райондун калкынын басымдуу көпчүлүгү ошол казарманда жашайт депчи. Демек казарманда ошо көп кабаттуу үйлөр дагы көп окшойт. Бар, көп кабаттуу үйдөн 20 үйүбүз бар да. Андан тышкары больницабыз бар, ошол Макмал комбинаты ачылганда Нуржайык деген проект менен салынган. Аярда ашкана, гостиница, маданият үйү, андан башка коттедждер бар, 10 чакты. Инфраструктурасы жакшы болгон. Азыр ошол центральный отоплениясы бузулуп калган, бирок центральный канализация иштейт, бүт бар иштейт. Анан ЖК деген мекемебиз бар. Ошолордун дагы бирок акыбалы саал оорураак. Быйыл ошо мен бүгүн эле кирип Кыргыз алтындын орун басарлары менен сүйлөшүп чыктым. Буйруса ошо ЖК мекемесинин жанагы очистной сооружение деп коет, ошол жердеги зданиясын планга киргиздик, 23-жылы оңдоп түзөйбүз деди. Анан айлык акыларын дагы жумушчулардын көбөйтөбүз деген жакшы сөз айтышты. Жакшы. Жана жер тилкесинин жетишсиздиги боюнча да сөз кылып кетпедикпи? Ошол боюнча көрөрмандар көп жазып жатат да, жер тилкеси тийбей жатат, кезекте турабыз депчи. Анан ошол казарманын айылында мисалы ошол инвесторлорду тартып келип, ошол эле көп кабаттуу үйлөрдү салып, ошол менен мындай жаштарга турак жай берүүгө мүмкүнчүлүк болобу дейм да. Ошо жакшы айттыңыз. Президентибиз дагы курултайда бир жакшы сөз сүйлөбөдүбү?
Ошо айыл жеринде дагы жана ипотекалык үйлөрдү салабыз, анан көп кабаттуу үйлөр салабыз деп. Эми бизде мындай жер жөнөкөй эле бир кишиге жер берели десек трансформация жок, үй сала албай токтоп турганбызда, анан ушул жанагы сиз суроо берген этаж үйлөрдүн арасында планына киргизген экен 2 подъездүү 4 этаждуу үйлөр салына турган площадканы мындан 30-40 жыл мурун эле проекти бар экен. Буйруса ошону дагы эми колго алып, ошо жерлерге көп кабаттуу үй салып, ошондон жана жаштардын суроо талабын частично аткарсак болот. Биздин акимибиз да ошол жөнүндөгү программасын алып жакында жогору жактагы архитектура жана тиешелүү органдар менен келип макулдашып кетем деген программасына кабыл алды. Буюрса бул иштин үстүнөн иштеп атабыз. Жакшы. Кийинки суроо көрөрманыбыздан саламатсыздарбы дейт. Кош булак айылындагы Кайыңды каналды көзөмөлдөп койсоңуздар жакшы болмок дейт. Кайыңды каналы көптөн бери келатат. Мундагы айрым жерлерин фундамент коюп каналды оңдоо түзөө иштери бар. Бул боюнча да айыл өкмөтүнүн өзүнүн программасы бар. Макулдашканбыз. Фонддон болсо дагы жазда жардам берип бул каналды этегине чыгарабыз. Кийинки суроо агай. Кутмангеч райондо мал уурулук абдан көп болуп жатат. Ошого кандай чараларды көрүп жатасыздар? Мал базар маселеси да чечилбей келет дейт. Мал базарды колго алдык. 2 жума болду. Райондук Казыбай ата деген мал базарыбыз бар эле, ошонун ичинен малдарды алып, справкалар ошонун ичинен берилип атат. Эми жарыяда берип атабыз, буйруса колго алып, ошонун ичинен жакында наркы жума ичинде ошол жерден выставка ярмарка да кылабыз. 2 жумадан бери ошол мал базарынын ичинен справкалар берилип, Токмок базарына мал ошол жерден жөнөтүлүп атат. Бул боюнча аракет кылып атабыз. Жаштар деп кеттик эле, жаштар кайрылды агай. Районубузда толук кандуу жаштар үчүн спорт комплекси жок дейт. Өнүктүрүү фонддон каржылап, талапка жооп бергендей спорт зал, бассейни менен салдырып берсеңиздер абдан жакшы болот эле. Ошого кандай карайсыздар дейт. Бул боюнча жазында Кытай инвестору менен март айында Казарман айылында жолугушуу болгон. Жолугушууда ошо жаштар кайрылып, Кытайдын бир соц пакетке кирген бир 4 объектиси бар болчу. Жана сүт приемный пункту, гостиница комплекс, анан кийин жана заправка салып бер деген, ошолордун ордуна спорт комплекс куруп берсең деп ушундай макулдашуу болуп, сентябрь айында рай администрация башчысы жана 5 айыл аймак башчылары менен биргеликте Кытай инвестор менен кол коюуга жетишкенбиз. 60 миллион сомдук, ал айына 3 миллион сомдон акча берип турмак. Жакында ошонун жерин бөлүп, мына анан 3 миллион 1 октябрь айы үчүн төлөмү келди. Андагы жарыя берип, сметалык документациясын, план проектисин даярдаш үчүн 3 фирма катышты эле. Бирөөсү эң төмөнкү баа берип, ошол фирма утуп алды, акчасын которуп бердик, иш жүрүп атат. Январь айдын ичине чейин мунун план проектиси даяр болуп, жазында спорт комплексти баштайбыз. Бул суроо бергендей бассейни менен буйруса болот. Жакшы, дагы суроо. Саламатсыздарбы? Чет булак айылында жалгыз айры таш суусу бар. Жылдан жылга кызыл кумга сиңип, азайып, көйгөй жаратууда. Ушунун проектисин даярдап, айылга алып келүүнү караштырып берсеңиздер дейт. Ушу проекттин эми ошо айыл башчы менен ошол жердеги балдар активдүү иш кылган, айыл өкмөтү план проектисин даярдаса, сметный документация кандай, канча баада болот, ошонусун фонд канчасын көтөрө алат, канчасын каяктан акча табабыз, ошондой иш кылат элек, план проектисин алып келип кайрылса, муну да карап көрөлү. Анан жана мал уурулук боюнча жакшы суроо берип өттү. Чын эле бул Кыргызстандын бардык эле жеринде болсо керек. Биздин акыркы бир 2-3 жылдын ичинде Тоостороодо мал уурулук өтө активдешип кетти. Жакында эле ошо жаңы милициябыз, начальник милициябыз да келген, ошол
3 ай болду, жакшы иш алып барды. Bir 6 бала камалды дейт, 2-3 эпизод менен мал уруулук боюнча иш алып барылып атат. Жакшы агай, билинбей эле бизге берилген убакыттагы аягына чыгып калган экен. Бизге WhatsApp номуруна көптөгөн тогуз-туруктар жазып, бирок биз жетишпей калдык. Анан эгер уруксат берсеңиз эфирден кийин ошолордун суроосун, көрөрмандардын суроосун сизге берип койсом, жооп берип коет деген үмүттөбүз. Эми агай дагы бир жолу ошо жолдун алыстыгына карабай бизге келип кызыктуу маек куруп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Жана биз айткан ошол эле түштүк-түндүк альтернативдик жолу, ошол эле Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолда курулуп, анан баарыбыз көткөндөй район ушул сооданын, туризмдин борборуна айланып кетет деген илгери үмүт менен анда берүүнү айыктайлык. Дагы бир жолу ишиңизге ийгилик агай. Бул аймактар программасы болду. Бүгүн биздин студияда конокто Токус Тору районунун акиминин 1-орун басары Тагайбек уулу Дамир агай келди. Программаны мен Гүлзат Иманова алып бардым. Биздин кийинки берүүлөрүбүзгө чейин саламатта калыңыздар. Рахмат.